Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман биртубандар, урматтуу жалпы кыргызстандыктар. Биз азыр Борбор Азиядагы эң чоң Жусуп Баласаган атындагы диний агартуу борборунда турабыз. Бул борбордун ичинде көптөгөн тармактар бар экен. Ошонун бири Имам Азам атындагы медресеси да бар экен. Жана ошондой эле ошол аянттын ичинде, ошол коргондун ичинде Нур атындагы мечит да бар экен. Жанында болсо дагы ошол бир айлык курстар, тыштан келип окуй тургандар, диний маалымат алабыз, диний илим алабыз, билим алабыз дегендердин бардыгына шарттар өтө сонун кенен түзүлгөн. Ушундай чоң борбор бар экен. Мунун ичинде биз биринчи жолу келгенде көрүп аябай таасирлендик. Себеби дегенде бул жакта медреседе балдар окуйт экен. Бардыгы ошол илим тармагында, Куран тармагында, каарлык тармакта, кыскасы жанагы Курандын 10 кырат түрүндө дагы илим алуу тармагы бар экен. Негизи өтө таасирлендик. Бул жакта кооздугу бир башка. Коросуна кирген кезде эле биздин ушул медреседе окуган студенттердин мээси дайым сергек болсун, көңүлү ачык болсун, дүүлү таанымдары кенен болсун деп ушул агартуу борбордун ичинде өзүнчө кичинекей мини зоопарк бар экен. Ал жакта куштар, мына бул жакта павилиндердин кыйкырган үнүн укканда бир бейиште жүргөндөй бир өзүнчө сезим болот экен. Андан тышкары бул жакта медресенин балдары өтө жигитке жетимиш өнөр азык кылат дегендей өтө аркырдуу, таланттуу жигиттер окуганга байланыштуу бардыгы өздөрүнүн күчү менен ушул медресенин тери четинде бардык жашылдандыруу, бул багбанчылык, гүл өстүрүү жана ошондой эле бул жаныбарларга кооз мындай торлорду жасоо менен тигил жакта борбордун аятында спорт комплекстер бар экен. Ошол эле спорт комплекстердин ичин жабдыктоолоо, кооздоо, андан тышкары футбол аянтчасы дагы бир болсо нар жакта теннис бөлүмү, андан тышкары үстүндө жанагындай жабык спорт залы бар экен. Ал жакта булчуңдарды чыгаруу жана темир менен машыгуу, ошондой эле мат бар экен. Мына ошол күрөшүү тармагында мусулман ар тараптуу күчтүү мусулман, Аллах Таала күчтүү мусулманды жакшы көрөм дегендей, жан дүйнөсү күчтүү болгондон тышкары дагы сырткы турган турпаты менен, денеси менен дагы, булчуңдары менен дагы күчтүү болгонго аракет кылышат экен да. Андан тышкары ат минишет экен, баягы ат адамдын канаты дегендей ат мене турган жер бар экен. Аттарды өзлөрү багышат экен. Улак тартышат экен. Ар жакта болсо төөлөр бар экен. Алар бир өзүнчө бир керемет. Кыскасы өтө мындай таң калдырды. Анан эң негизги андан тышкары ушул медреседе окуган балдардын өзүнүн адайбы аклакы, кулк мүнөзү, турган турпаты, каарылардын Куран окуганы өзүнчө бир керемет экен. Бул жакта мечит, Нур мечитинде каарылар алмашып Куранга, имамчылыкка чыгып Куран окушат экен. Бул укканда өзүнчө эле бир Саудияда жүргөндөй, Каабанын астында намаз окуп аткандай, Мадинада намаз окуп аткандай ушундай бир керемет менен тарайык намазында 20 рекет намазды бир парадан 5 парага чейин окулуп атпайбы, ошол 5 парага чейин жанабай, чарчабай турат экенсиң. Себеби дегенде ошол Куранды угуп атып ушундай бир рахаттанат экенсиң да. Мына ошондой балдардын кыраат менен окуган, мына сайраган, бейиште жүргөндөй. Артты көрсөңөр бул жакта суу, балыктар бар экен. Кыскасы ушул жакты негиздөөчүлөрү, мүдүрлөрү, устаздарыбыз өтө чоң балдар үчүн аябай чоң шарт түзүп бериптир. Бул жакка келип окуш керек экен, илим алыш керек экен, билим алыш керек экен, жана алган илим билимди дүйнөгө таратыш керек экен да. Мына ошол эле экен. Балдары дагы баардыгы окшош кийинишет. Кыскасы ышыгып мындай сөз менен айтып бергис өтө чоң бир жакшы борбор экен. Бул чындап эле Борбор Азияда мындай чоң борбор жалгыз дейт. Кудай буйруса бул борбор ушун менен да токтолбастан дагы кеңейет, дагы чоңоет, дагы башка Кыргызстандын башка областтарына дагы ачылат деген ишеничибиз бар. Анан эң негизгиси ушул борборду түптөп негиздеген биздин устаздардан Аллах Таала ыраазы болсун. Абдурахим устаз, Нурулла устаз жана башка көптөгөн бул жакта баягы медресени окуп бүткөн илимдүү ушул бүтүрүүчүлөр да кайрадан эле ушул жака мугалим да болуп калып калышат экен. Мына ушундай башында турган устаздардан Аллах Таала ыраазы болсун. Кыргызстандын бардык бурчунан келип окугандар бар экен. Жана ошондой эле бул жакта даават менен аябай жакшы жүргөндүктөн чет жактан дагы дааватчылар да келишет экен. Дааватчылар келип өз көздөрү менен ушуну көрүп,
Демек, мусулман бардык тармактан болуш керек экен. Илим жагынан, билим жагынан, спорт жагынан, ошол бардык тармактардан, мындай өнөрчүлүк жагынан дагы бардык тармактардан болуш керек деген сезим менен, демек мусулман деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир дагы адам үлгү эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалгыз дүйнө жүзүндө эң идеалдуу адам деп биз билебиз, эң биз үчүн үлгүлүү адам деп билебиз. Ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды карап түзөнө турган ушул жактан мындай кененирээк алып үйрөнсө болот экен да. Ошондуктан балаларды окуйбуз дегендердин баардыгын ушул жака жөнөтүштөрү керек экен. Бул жактан баардык жагынан кенен окуп үйрөнүп кетишет. Бул жака келүүбүздүн себеби биз ошол 3 күндүк даават жолуна, Аллахтын жолуна 3 күндүккө чыкканбыз. Бишкектен келдик. Анан бул жакта эми даават өзүнчө бир керемет. Албетте, мисалы үчүн биз жөнөкөй жалпак тил менен айтканда, спортчулар жанагындай 10 күндүк сборго, башка мамлекетке мыкты күчтүү спортсмендер менен барып тажрыйба алмашып, өзүн түздөп, оңдоп үйрөнүп келип атпайбы? Ошондой эле биз дагы ошо дааватка чыкканда, 3 күндүк дааватка чыкканда, максат өзүбүз үйрөнүп, оңдонуп, түздөнүп, жаныбыздагы биздин амир саптан, мешитке келген башка жамааттардан тажрыйба алмашып, ошолордон көп нерсени үйрөнүп билип алыш үчүн келебиз, үйрөнүш үчүн келебиз, өзүбүздү түздөш үчүн келебиз. Биз ошол максатта 3 күндүк дааватка келгенбиз. Анан бул жактан сабактарды алып атабыз. Ошол эле Нурулла устосунун сабагын алып атабыз. Мисалы үчүн буга чейин мындай укпаган, көрбөгөн баянын баарын ушул жактан угуп көрүп атабыз дагы. Анан өтө жакшы таасирленип атабыз. Биз билбей жүргөн нерселер аябай көп экен. Бул сабакты Кудай буйрса Бишкектен да барып, Нурулла устосунун артынан ээрчип барып окуганга иншалла даярбыз. Ошол жактан барып окуп, үйрөнүп, анан дагы Кудай насип кылса дагы бул жака ниеттерибиз бар, дагы келип турабыз. Эмгисинде дагы жакын досторубузду, туугандарыбызды, үй-бүлөлөрүбүздү алып келгенге аракет кылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистин маанисинде келет: бир дагы адам бейишке кирбейт имандуу болбоюнча, бир дагы адам имандуу болбойт бирин-бирин жакшы көрмөйүнчө деп. Мына ошол биз жакшы көргөн инсандарды, өзгө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайынча толук мусулман боло албайсың дегендей, биз өзгө каалаган ушул жакты көрүп кеттик да, таасирлендик, көп нерсени үйрөндүк. Мына ушул жакшылыкты башкаларга каалап дагы биз ошол жаныбыздагы адамдарды бул жака чакырып келгенге иншалла ниетибиз бар. Ошол өтө жакшы дуаларды үйрөнүп атабыз. Иман, якын, ушуга окшогон көптөгөн нерселерди биз түшүнбөй, билбей жүргөн нерселер өтө көп экен да. Жашоодо биз адаша турган, кичинекей мелочтон алданып кала турган нерселер бар экен. Ошолорду демек ушундай турбайбы? Якын, ишенич, иман деген мондай болот турбайбы деген ойду бул жактан кененирээк да түшүнүп кеттик. Ошол ушундай чоң таасирлерди алдык ушу кичинекей эле 3 күндүн ичинде. Эгерде бул жака жанагындай 1 айлык курска келип кетсе, андан дагы көбүрөөк таасирлерди, андан дагы көп нерсени үйрөнсө болот экен. Анан баягы уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт. Мына ушул медреседе, ушул борбордун ичинде эмнени көрсө, ошону бүтүрүүчүлөр ошол жактан чыгып баратканда ошол нерсе менен чыгышат экен дагы. Анан Кыргызстанга, дүйнө жүзүнө таратканга толук мүмкүнчүлүк бар экен. Ошондуктан медресеге, ушул борборго Аллах таалам береке берсин, өнүктүрүп өстүрсүн, Аллахтын өзүнүн колдоосу болсун. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жана 1000 уккандан 1 көргөн дейт. Өзүңүздөр ушуну видеону көргөндөр болуп, алыс жактан интернет аркылуу жана башка жактан көрүп аткандар болсо, өз көзүңүздөр менен келип ушул жака зыярат кылып көрүп кетиңиздерди чакырабыз. Дагы бир жолу баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу жалпы мусулмандар, бир туугандар, Имам Азам мечитине, медресесине келип биз аябай чоң үлгү алдык десек болот. Чындыгында чын ыхласым менен айтам. Буга чейин дааватка чыккам, жакшы үлгү алгам. Негизи динди тараткым келсе дааватка чык дейт. Ошондуктан жүрөктү жумшарткыбыз келсе дагы Аллахты эстеп дааватка чыгышыбыз керек экен. Башкача впечатление болду. Орусча айтканда башкача сезимдер, жакшы ойлор. Анан эң башкысы бул жака келгенде жаштарды көрүп аябай сүйүндүм да. Биз өзүбүздү жаш деп жүрө берчү экенбиз, бирок жок, бизден дагы жаш балдар бар экен бул жакта. Бизден көп нерсени билгендер бар экен. Альхамдулилля, жакшы жаштар артыбыздан келе атыптыр. Аллага шүгүр. Аллага чексиз мактоолор болсун, чексиз шүгүрлөр болсун. Бул жерде бир гана
Аллахтан таныырдан мурда бири бирибизге кылган мамилелерден бери үйрөтөт. Аллах таалам ушундай кадырлуу зат экен, ушундай мээримдүү боорукер экен. Ошондуктан бизге жүрөгүбүзгө боорукерликти берди, бизге дагы мээримди берди. Бири бирибизге икром муслим дейт, бул бири бирибизге жасаган мамилелер. Ошондуктан ата энебизге кылган, досторубузга, энелерибизге, эже сиңдилерибизге жада калса, алхамдулилля, жер жүзүндө мына жаратылышка өзүңөр көргөндөй ар бирине кылдаттык мамиле, жумшак мамиле жасак, ошо менен Аллах тааламга жагат экенбиз. Бирок бирөөгө көрүнүш үчүн эмес, алхамдулилля, Аллах көрүп туруш үчүн бирөөгө акча берсек, алхамдулилля, эл көрсүн, мени мактасын эмес, Аллах көрсүн деп аны кайра сурабаш керек экен да. Ошондой дагы көп нерселерди айтып берейин дедим эле, көп нерсени үйрөндүк. Кудайым буйрса, мына Аллах тааламдын баарыбыздын даражабызды бир кылды, эки көзүбүздү пайда кылды, оозубузду сүйлөттү, уктурду. Ошонун баардыгы жүрөккө сиңет экен. Ошон үчүн ар бир адамдын, артист болосуңбу же спортсмен болосуң, Аллах таалам баарыбызды даражабызды бирдей кылып жаратыптыр. Эгер биз канчалык күчтүү болсок дагы жок, бир биз кичинекей сууга чаңкап өлүп калышыбыз мүмкүн экен. Аллахтын буйругу менен биз даже сууга алыбыз жетпейт экен да. Ошон үчүн бирок баарыбызга баш ийдирген, бирок Аллахтын өкүмү менен биз деген алсыз жан экенбиз, Аллахтын кулу экенбиз. Ошондуктан келгиле достор, Кудайым буйрса Кара Балта медресесине келгиле. Ушул жерден көп нерсени илим алып, үйрөнүп, дават кылалы, 3 күндүк чыгалы, 40 күндүккө, 4 айлыкка чыгалы. Кудайым буйрса баардыгы жакшы болот. Ушундан ары жүрөгүбүз Аллах деп соксун, дүйнөгө кирип кетпесин. Дүйнө деген бул колдун кири экен да. Кол жууса кирди, жууса кетет, ошондой эле экен да. Биздин артыбыздан амалдарыбыз, кылган иштерибиз, адамдарга кылган мамилелерибиз чыгып, жакшы амалдарыбыз биз менен кетет экен. Намаз окуш керек экен достор. Ошондуктан дин өзү ушундай таза нерсе да. Бирөөгө мындай пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам намаз окугула дей берген эмес да, ал кызмат кылган. Ошондуктан баарыбыз бири-бирибизге кызмат кылып, акыбалыбызды сурап, бири-бирибизге белек берип, бири-бирибиздин көңүлүбүздү алсак, анан ошондук менен акырындан дават кылсак, иншаллах, Кудай буйрса, баары динге келет, баары намаз окуйт деген чоң ишенич бар. Ошондуктан каякта жүрбөйлү, эмнеден жүрбөйлү, үй бүлөдөн үмүтүбүздү же жубайыбыздан үмүтүбүздү үзсөк дагы, байлыктан үмүтүбүздү үзсөк дагы, эч убакта Аллах тааладан үмүтүбүз үзүлбөсүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.